Садыр Жапаров эл башкаргандар укпаса эл угар деген максатта Ак Ойдун астына кумтөр маселесин козгоп тынчтык митингин өткөрөт. Атамбаев 2011-жылы өкмөт башчысы болуп турганда Түркия мамлекетине барган сапарында канадалык ишкерлер кумтөрдөн 10 миллиард доллар алып чыгып кетишиптир. Биздин мамлекетке 10% дагы калбаптыр деген сөзүн бат эле унутуп калгандыгы мен үчүн табышмак. Урматтуу мекендаштар, 10 жылдан бери канадалык ишкерлер бир тыйын дагы пайда келтирбестен, тескерисинче өмүр бою кыргызды уулап, аны саз келгенсип 10 миллиард долларга тете алтыныбызды ташып кетип жаткандыгына кантип чыдап отурабыз? Кумтөр боюнча орундуу талаптар сүйлөнүп, ачык чындыктар айтылып жатып эле, бирок күтпөгөндөй митингге келген лидерлердин бири Камчыбек Ташиев Ак Үйдүн короосун ашып кетип, эптеп эле шылтоого шыноо таппай турган бийлик митингдин берки лидерлерине кошуп, Садыр Жапаровду дагы кармап, бийликти басуу алууга аракет кылды деген берени менен кылмыш ишин козгоп, жок эле жерден жалган күбөлөрдү таап, соттоого бар күчүн жумшайт. Тергөөдө көрсөтмө бергенсиз. Көрсөткүлөр. Ошол тергөөдө көрсөтмөңүздө айткансыз. Садыр Жапаров мен тааныган адамдар менен менин жаныман өтүп баратып, бир сөздөрдү айтып өткөн. Жөнүндө айткансыз, ошону эсиңиздеби? Садыр Жапаровду мен азыр ушу Ташиев деле эме кылган мен. Площадьтан же ошо сиз айтып аткан 2-октябрда бийликти алабыз, бийликти басып алабыз деген сөзүн Эме Ташиевдин сөзүн. Меники сурап атам. Мен башында киргенде эле айтып бардым. Сен как раз силер бүтүп калганда сөзүңөрдү. Ташиев баштаган убакытта мен сизден сурап атам. Менин ушундай сөзүмдү көчөдөн, парламенттен, Ак Үйдөн, же площадьтан бир жерден айтканымды уктуңузбу? Бийликти алабыз дедиңиз. Уккан жоксуз. Бийликти алабыз дедим. Эми бийликти алабыз. Мен лично менин бир сизге же бир бүжөк адвокаттарга, же Кожоналиевке, же бул аксакалга айтып атканымды уктуңузбу? Урматтуу сот, алдыгы жердеги показаниясында четко көргөзүп турат. Садыр Жапаров Кожоналиевке шыбырап атканын уктум дегени бар да. Мына бүгүн уккан жок. Кадрдан көрүнүп тургандай, бул күбөлөрдүн айткандарынан баш аягы жок, чындыкка кошпогон нерселер. Ойлору орто жолдон үзүлүп, логикалык байланышы жок, түгүл ар кыл жалгандарды ойдон чыгарып жатканы жүздөрүнөн байкалып, сүрдөп жатканы деле байкалат. Бул маселе Жогорку Кеңештин комитетинде да каралып, УКМКнын жетекчилери дагы келип, күбөлөр да чакырылат. Алгач журналисттерди чакырып алышып, анан маселени анча-мынча быкый билине баштаганда, ЮПИ маселесин жабык эшигин артында карайлы деп чечишет. Мына ушул жыйында депутат Турат Мадылбеков ага Айкөл Алатоо уюмунун балдары жолугуп, аларга башкы прокурор Аида Салянова жана Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев Садыр Жапаровдордун Ак Үйдүн жанында өткөргөн митинги боюнча эптеп бир күбөлөрдү таап, Жапаровдор Ак Үйдү басып алалы дешкен деп айта тургандай кылып бергиле дегенин ачык айтат. Өткөндө мага Айкөл Алатоонун балдары келди. 1,5 ай мурда орозо болуп аткан. Келип айтты, байке, бир жолугалчы депчи. Эмне болду десем, жолугал дейт. Болбой койдум мен. Анткени баягы Юсупту кат экен дедим да дагычы. 3-чү жолу звонить эткенден баары жолуктум. Отурсам айтат, ушу орозо учурунда отурабыз, ушу üst-üste çoğun жүк тұрады дейді. Айкөл Алатоонун балдары. Эмне болгон жүк десек, бая 3-октябрда мынау депутаттарды камабадыбы дейт. Мага дейт. Ген прокурор, анан Нырсалиев өкө суранды дейт. Бизге 2-3тен эмени күбө таап бергиле деп. 2-3тен күбө таап бергиле деп. Анан биз үйүндө жаткан балдарды алып келип туруп, күбө кылып бердик, мына ошого чейин күбө болуп жүрөт дейт. Мен айттым, мына орозо учурунда андай жүк болсо силер айтпайсыңарбы? Чыгып туруп айткыла, кечирим сурагыла. Балдар кечирер деди. Мына ошол акыры ал балдарды айтат. Бирок кандайдыр бир себеп менен айтпай атат, айтабыз деген, анан кийин мага бир айтат, арабызда мындай болуп атат, ортодон бирөөлөр акча берип жүрөптүр дейт. Мына ушинтип акча менен кармап отурушат, жазалма күбөлөрдүн баары тең. Айланайын да токтоткула. Алгачкы жалган күбөлөрдүн айтканын калптары ишке ашпаган соң, бийликтин айдактама соттору Патриот жана Охотник деген ат менен 2 күбө таап келишет дагы, кылмыш ишине тиркешип ушу негизде Садыр Жапаровду 20 жылга соттоого жанталашат. Соттолуп жаткан Садыр Жапаровдун жактоочулары, ал Патриот, Охотник деген немелер кимдер? Бул 2 персонаж кантип, кайсы негизде жүйөлөрдү айтып жатат угалы? Алардын жүзүн
жүзмө-жүз көрөлү деп талап кылышат. Бирок чынында башында катуу күпүлдөп күбө катары карманган патриотту деле, охотниги деле жок болуп чыгат. Ырасал күбөлөр жок болгон соң сот кылмыштык иштен ал күбөлөрдү алып салат. Кыскасы жөнөкөй тил менен айтканда сот өзүнүн бутуна өзү чалынат. Мен өзүм жалпы чечип турган нерсе эмес, бул маселени карап келип чечтим, кеңешип анан чечилип өтөт. Siz ayttınız. Ben çekimli жалгыз өзüm çıkarmayayım dedim. Kim bilen ki hazır ayttınız da. Kim bilen ki Жалган күбөлөрдүн ойдон чыгарылган жүйөлөрү суу кечпей калган соң соттук бет тырмачылык андан ары уланып, Садыр Жапаровдун өкүл баласын УКМКга күчтөп алып келип сабашып, Жапаровго каршы жаманаттылаган көрсөтмө алышат. Бирок ал сот залына келгенде мурдагы көрсөтмөсүнөн баш тартып, УКМКда аны кантип кыйнап, кантип зордоп жалган айттырышканын болгондой айтып берет. Каракол шаарына мени ККМдын балдары салып кетишкен. Бир күн камашып, жолду каратай сабап, Казакстандын чек арасына чейин алып барып, чочун жигиттерге салып берип, аяктан сабашып, тепкилеп мына бутта ушакка чейин шишка жүрөт. Биз айтканды кыласың, болбосо азыр Казакстанга өткөзүп берип салабыз сени. Сен Казакстандан бирөөнү өлтүрүптүсүң деди. Биз азыр тияк алып барабыз, биз айткандай макул болсоң, сени кое беребиз деди. Жолду каратай өзүлөрү ичип келишти, караколдон чыкканы Бишкекке чейин. Токтогон жерден көрүнгөнү чаптылат дене ойга, коркутушуп. Ана мен айла жок, макул эмне кылсаңар, ошого мен макулмун деди. Түшүнүк жазып бердиңиз, түшүнүктү өзүң жаздың беле? Өзүм жазгам. Колдойсуң да? Жок, аны колдобойм. Эмнеге? Анткени мени зордук. Ошол түшүнүктү коркутуп, өзүң ушундай жаз деп көрсөттү. Мондай жазгын. Мондай десем, мен андай болгон эмес, мондай болбоду эле деп. Ооба дедим, анда ошондой жаздым. Бийликтен Садыр Жапаровго карата басымы кысымы улана берет. Садыр Жапаров камалып жаткан учурда кумтур маселесин кайра карап чыгуу боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссиянын жетекчилигине экономика министри Темир Сариев өзү башчылык кылып, бул маселени парламентке алып келет. Биз мамлекеттик комиссиянын ишин эң башында эле негизгиси ачык, айкын иштетип түзүү боюнча, ишин жүргүзүү боюнча чечим кабыл алганбыз. Бардык иш аракеттер ачык, айкын болду. Сариев жетектеген комиссия кумтур маселесинин өйдө ылдыйын карап жаткан мезгилдерде абакта жаткан Садыр Жапаров сотко өтүнүч келтирет. Ал өтүнүчтүн мазмуну кумтур боюнча дагы айтыла элек сөздөр бар. Эгер мүмкүндүк болсо парламент депутаттарынын астына барып, көп чындыкты айтат элем деген маанидеги өтүнүч каты ошол кезде массалык маалымат каражаттарына жарыяланган. Урматтуу төрагалык кылуучу, бир гана сураныч, мына ушул болчу да, сизден бир гана сураныч. Кумтөр боюнча мына бүгүн коалиция карап атат. Кумтөр боюнча өкмөттүк комиссияныкын. Өткөндө мен официалдуу түрдө кат жазганмын. Парламентте караганда сөзсүз түрдө мени чакыргыла. Себеби ачыла элек фактылар бар, коррупциялык элементтерде. Ошолордун бардыгын ачып беришибиз керек. Бул жеке Жапаровдун гана маселеси эмес кумтөр, сиздики дагы. Ошон үчүн парламент кайрылып калса, мени бир 2 саатка, 3 саатка ошо СИЗОдон алып барып, отургузуп, катыштырганга токтом чыгарып бериңиз деп мен сизден өтүнөйүн деп атам. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, бүгүн күн тартибинде кумтур маселеси коюлуптур. Бардык депутаттарга таратылып берилди эле Садыр Жапаровдун кайрылуусу. Ал азаматыбыз депутаттык мандатынан ажырай элек. Өтүнүч менен кайрылган кумтур маселеси каралганда менин катышуумду камсыз кылып берсеңиздер деп. Ушуну добушка коюп чечишибиз керек. Садыр Жапаровду да алып келип, катыштырып, ал дагы бир өзүнүн оюн айтсын. Мамлекеттик комиссия отчет берип атканда ушуну чечип беришиңизди суранат элем, урматтуу төрага. Рахмат. Мына чындыкты айтам деп Садыр Жапаров түрмөдө отурат. Жалгыз депутат аягына чыгып ушуну эч бир соодалашка барбай, бир тыйын албай, эч ким менен мына ошондой болуп туруп, азыр мына көрүп атасыңар, мыйзамсыз түрмөдө отурат. Урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, өткөндө биз депутаттык комиссиянын жыйынтыгын караганда ишенбегендей кылып туруп мамлекеттик комиссия түздүк да.
Эми азыр ошонун канчалыгы чын экен, чын эмес экен угушубуз керек, бул биринчиден. Экинчиден, Асылбек Шарыпович, сизге мына биз 2 ай мурда фракциянын атынан атайын сураныч кат жибергенбиз, фракциянын чечимини Садыр Жапаровду камсыз кылып бериңиздер деп. Ошого суранат элем, бир добушка салып туруп, жогорку кенештин атынан, жогорку кенештин кепилдиги менен ушул жерге бир жарым күнгө алып келип обеспечить береличи. Маселени саясатташтырбай, мынакей мамлекеттик комиссиянын отчетун угуп атабыз. Элибиз күтүп аткан маселени жогорку профессионалдык деңгээлде, жогорку жоопкерчиликтин негизинде иш алып баралы. Анан бөйрөктөн шыйрак чыгарып, Садыр Жапаровду алып келе коюп, бир кандайдыр бир асмандан түшө турган, айта турган эч нерсе жок. Жетим жүгүрүк болгонубуздун айынан 20 жылдан бери байлыгыбызга ээ болбой келдик. Садыр Жапаровду уккусу келбегендер залдан чыгып кетсин. Ушул жерде стенограммага мол микрофон аркылуу сүйлөсүн, коомчулукка керек болуп атат бүгүн. Урматтуу Алымбеков, Садыр Жапаров, в отличие вас, ошол Ысык көлдүн кулунумун деп болгон чындыкты айтып элге жеткирди. А сиз болсо ошо уулуу заттар ошол жерде эл ичип атканда унчукпай отурдуңуз. Мына ушул жерде айтыш керек. Ким элге каршы, ким? Бул жерде эч кандай саясат жок. Саясатты азыркы комиссия жасап атат. Кумтөр деген маселе Садыр Жапаровдун демилгеси менен көтөрүлгөн. Мына ошол кишинин демилгеси менен ушул деңгээлге жетип атат. Биринчи депутаттык комиссиянын корутуусуна толугу менен макул болгонбуз. Мындан башка жыйынтыкта болушу мүмкүн эмес эле. Мына бүгүнкү күндө Темир Аргимбаевич менен Осмон Артыкбаев толугу менен тастыктап отурат. Бүгүнкү караган маселенин тарыхын карасаңар өтө орчундуу маселе. Кыргызстанда биринчи эл үчүн күйгөн премьер-министр өлтүрүлгөн ушул кумтордун артынан. Ушул кумтордун артынан жанакы биздин легендардуу парламент деген депутаттар таралып, эки баштуу парламент пайда болгон. Ушунун кесепетинен азыр 3 депутатыбыз да отурат. Бүгүн кумтөр маселеси каралып атканда биз Садыр Жапаровду алып келүү боюнча ошол кандай чечилип атат. Анткени менин колума мына ууланган кумтөр деген китеп колума түштү. Ушуну мен толук окуп чыгып, бүгүнкү ушул талкууга эгерде биз туура чечим кабыл алып, кумтөрдү кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн элдин пайдасына чечебиз десек, бир жактуу карабай Садыр Жапаровдун бул жерге катышуусу абдан жүйөлүү. Ошол себептен мен жанагы Исмаил Исаковдун киргизген сунушу канчалык деңгээлде аткарылып атат. Ошону мен сизден билейин дедим эле. Мен дагы сунуш киргизет элем. Садыр Жапаровга бүгүн күнөөлүү деп табыл элек, күнөөсү коюл элек. Сотто бүт коюлган күнөөлөрдүн бардыгы ыдырап чачырап атат. Ошон үчүн ушул кумтөр маселесин көтөрүп атып, күнөөсүз ошол жакка отуруп калды эле. Анан кийин чыгып алып, баарыбыз кумтөрдүн тегерегинде сөз кылганыбыз бул Авирдин астында дагы, ыймандын астында дагы, мыйзамдын астында дагы туура келбеген нерсе бир мезгилдерде дагы көтөрүлүп калат. Бул ошон үчүн биз аягына бүгүн точка коебуз десек, Садыр Жапаровду сөзсүз түрдө ушул жерге алып келишибиз керек. Ал ушул кумтөр үчүн отурат. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Анан кумтөрдү Садыр Жапаров алып чыкпаса, мен ачык эле айтып коеюн. Өкмөттүк комиссия түзүлөт беле, түзүлбөйт беле, ким билет? Анан кийин ошол кишини ошол жака отургузуп коюп, анан бүгүн анын сыртынан биз ушул жерде кумтөр маселесин карап атканыбыз уят нерсе болот. Садыр Жапаров все равно тарыхта калды. Ошол көтөрүп чыкты, аягына дери чыкты. Эч ким менен соодалашкан жок. Диндик каны төгүлгөн Ысык көлдүн ыйыктыгын ошол жигит көрсөтө алды. Парламенттин спикери Асылбек Жээнбеков көпчүлүк депутаттардын Садыр Жапаровду жогорку кеңешке алып келүү сунушун добушка койбой, бул маселени четке кагат. Дош койбой, мен сизге айттым азыр. Я думаю, что действительно этот вопрос очень хорошо проработала комиссия под председательством Тимира Аргимбаевича. За это, я так думаю, что нужно хлопотать о том, чтобы вручить орден высшая степень награды Акшумкар. У нас есть такая высшая награда. Я предлагаю поставить на голосование. Карамушкинанын логикасына келсек, кумтөр боюнча Садыр Жапаров жазган долбоордун 30%ын көчүрүп алып, парламентке келген Темир Сарыевке Акшумкар сыйлыгын берүү жөндүү болуп жаткан болсо, анда бул долбоорду толугу менен жазган Садыр Жапаровга кандай сыйлык бериш керек деген суроо өзүнөн өзү пайда болот. Ары тарт, бери тарт болуп отуруп, Темир Сарыев алып келген кумтөр боюнча токтомдун долбоору ошентип парламенттин кароосунан өтпөй калат.
Ал эми абакта отурган Садыр Жапаровго карата соттук басым уланып жүрүп отурат. Күбөлөрдүн айтканы оңдуу чыкпай, чындык демиш болуп айтканы жалганга айланып, бийликчил соттор, тергөөчүлөр өз этегине өздөрү чалынып жүдөп жаткан учурда ал кездеги башкы прокурор Аида Салянова Киев көчөсүндөгү имаратты мыйзамсыз сатып алды деген шылтоону бетке кармап, Садыр Жапаровго кылмыш ишин козгоп, жоопко тартуу боюнча депутаттардын макулдугун алганы жогорку кеңешке барат. Садыр Жапаровга кылмыш ишин ачуу багытында макулдук алганы келген Аида Саляновага парламенттин көпчүлүк депутаттары орчундуу суроолорду жаадырышып, башкы прокурордун демилгесине каршы чыгышат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жапаровду депутаттык кол тийбестигинен ажыраттуу менен жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Салянованын сунуштамасын кароо боюнча атайын депутаттык комиссиянын корутундусу тууралуу. Регламенттин талабы боюнча депутатка карата каралып аткан маселеге анын катышуусу абзел. Ошондуктан мен суранат элем, Садыр Жапаровдун бул жерге катышуусун камсыз кылып берсек. Сот бөлөк киши менен билесиздер, ал киши азыр ал кишиге байланыштуу кылмыш иши сотко өткөн, ошон үчүн мындай уруксатты сот берет, бирок мен ойлойм, сот ушундай Жогорку Кеңештин жыйынына катышуу боюнча уруксатты дагы бүгүнкү күнү УПКнын негизинде бере албайт. Садыр Нуркожоевич бүгүн ошол кумтөрдүн элдин байлыгын көтөрүп чыккан үчүн мыйзамсыз түрмөдө отурат. Бул жерде бүгүн Садыр Нуркожоевичти эч ким депутаттыгынан да ажыраткан жок, эч ким кылмышкер деп мойнуна кое элек. Ушуга макулсузбу? Ал эмес коомчулук арасында Садыр Нуркожоевич мыйзамсыз отурат деген түшүнүктөр бар. А ушул жерге келип, ал өзүнүн укугун, өзүнүн мыйзамдуу укугун пайдаланып алсын десе, ошого эмнеге ушунчалык тырышып атасыңар? Аида Жеңишбековна, бул күндө өтөт. Бул күндө өтөт. Бул күн үчүн миллион жолу өкүнсөңүз да кайра келбей турган мезгил келип калат. Этият болуңуз ошол нерседен. Анан кийин туруп алып сиз соттун атынан да жооп бере атасыз. Жакында сиз президенттин атынан да жооп бере турган мезгилге жетейин деп калыптырсыз. Регламент бул мыйзам. Прокуратура да чыга албайт, Жогорку Кеңеш да чыга албайт, эч ким чыга албайт. Эгерде конституциялык орнотойлук десе, мына отурган азыр ушу көзөмөл алган органдын жетекчилери эмне айтып атат? Бул биринчи. Экинчи, мен сурайт элем азыр. Анда Жапаров эмне отурат аякта? Биз эми сурап атпайлыкпы? Бергиле уруксат, биз камайбыз деп. Демек анда ал күнөөсү жок отурган турбайбы? Адамдын тагдыры чечилип аткандан кийин, ошол тагдыры чечилип аткан кишинин сыртынан тонду бычып кийгизип койсок туура болбойт бул. Урматтуу Аида Жеңишбековна, бул күндөрдө өтөт. 5 ай отурасызбы, 5 жыл отурасызбы, 15 жыл отурасызбы, бул күндөрдө өтөт. Ошондон мен сизге суранам, бүгүнкү күндө мындай бир саясий заказыңыз болсо дагы мындай мыйзамга бир салып карап коюңузчу. Сизден сураныч. Себеби мен мына Ген прокуратуранын айрым бир сотрудниктерден сүйлөштүм, ал айтып атат. Айланайын, эмне болобуз эртең дейт. Бул киши кетсе эмне болобуз? Биз өзүбүз үчүн коркуп атабыз дейт. Бүгүнкү күндө биз кылып аткан ишибиз үчүн өзүбүз коркуп атабыз деген айрым сиздин сотрудниктериңиздер мындай акырын отуруп айтып атат бизге. Урматтуу депутаттар, эгер биз мыйзамдуулукту сактайбыз десек, өлкөбүз өнүп өссүк десек, биз ким күнөөлүү болсо ошолорду жоопко тартышыбыз керек. Ал эми Жапаровдун бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Садыр Нуркожоевичти бул ишке тиешеси бар же күнөөлүү деп эсептебейм. Мындан тышкары дагы кошумча маалымат, Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө бересиң деп башкы прокуратуранын кызматкерлери Элдар Мадылбеков менен Мукаш Байгелдиевди зордо уруп кыйнашат. Айтмакчы, чындыктын кандай болгонун болгондой жазып, 2013 жылдын июнь айында президенттин атына депутаттарга кат да жолдойт. Ал каттын кыскача өзүндү келтирели. Мени бир нече жолу башкы прокуратурага чакырышкан. Мен анда өзүм Бишкек шаарынын прокуратурасында иштеп турганмын. Менден Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө берүүнү өтүнүшкөн. Сен ата мекендиксиң, алар болсо душман, ата журттук, ошол үчүн оппозицияны тынчтантууга милдеттүүсүң деп мага басым кылышкан. Мага мынтип дагы айтышкан. Эгерде сен биз менен иштешсең, биздин айтканыбызды аткарып турсаң, сени Аида Салянова кызматыңдан жогорулатып чоң начальник кылат дешкен. Бирок мен бул абийирдикке жатпайт, ырайымсыз аракет болот деп мындай сунуштан баш тарткан.
мага даяр текстти беришип, массалык маалымат каражаттарына интервью берүүмдү суранышкан. Мен анда Аида Салянова кесиптик жактан жараксыз жана мындай жогорку кызмат ордунун ээлөөгө укуктуу эмес. Анткени ал бир күн дагы прокуратура органдарына иштеген эмес. Аны эртең иштен алып салышса, мен жалган маалымат бергендигим үчүн жооп беришим керек деп айткам. Садыр Жапаровго каршы күбө катары Мукаш Байгелдиевди дагы мажбурлап жалган маалымат айттырышкан. Садыр Нуркожоевич, менин атым Мукаш, фамилиям Байгелдиев. Мен ошол иштер менен аралашып калдым, кырсык болуп. Кичине досторума да алданып, эми ошо Киевский 74-кө дагы аралашып калдым, ошо тилекке каршы. Бирок мен эмнеге келгеним себеби, бул негизги себеби, сиз мен деген өзүмдүн показаниям берип атканда, генеральный прокуратурада мен показаниям берип атканда, мен деген сиз жөнүндө жала жаап кетип алдым. Эмне үчүн жала жаптым? Анткени мени ошондо кыстады. Булар чоң кызматтагыларына кирип, замген прокурорго яна кайра келип туруп айтты да, эми Садыр Жапаровду да кошпосоңор болбойт. Анткени ал билген, сен аны сен деле билесиң, сен просто жашырып атасың, тигиндей мындай. Ошондой кылып туруп мага жаздырып, колумду койдуруп алышты. А бирок мен антип айткан жокмун. Айтканда дагы мен кантип мен сизди билмек элем. Ошентип Бишкектеги 1-Май райондук соту өкүм зордукту дагы улантып, Ак Үйдүн басымы менен 20 жылдык мөөнөткө абакка кесип жиберенени коерун коюп алып, Садыр Жапаровго 1,5 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарат. Жапаров Садыр Нуркожоевичти Кыргыз Республикасынын КЖКсынын 30 статьясынын 3-4 бөлүмдөрү аркылуу 28-295 статьялары боюнча күнөөлүү алып, Кыргыз Республикасынын КЖКсынын 256 статьясын колдонуу менен Ташиев жана Жапаровго 1 жыл 6 айдан эркиндигинен ажыратуу, ал эми Мамытов, Исаев жана Канчыбекке 1 жылдан эркиндигинен ажыратуу жазасы белгиленсин. Козголгон кылмыш ишине байланыштуу чыгарган 1-Май райондук сотунун өкүмүнө макул болбой, Садыр Жапаровдун жактоочулары бул ишти Бишкек шаардык сотуна даректеп доо арыз беришет. Бишкек шаардык соту бул ишти карап, Жапаров кылмыш курамы жоктугуна байланыштуу акталып чыгат. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-беренеси аркылуу, 3-4 беренеси аркылуу, 28 беренеси аркылуу 295-беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок болгондуктан акталышсын. Кыргызстандын тарыхында бийликке Ак Үй жака кылчактабай өз эркинче өкүм чыгарган соттор кийинчерээк ошол чыгарган өкүмү өз баштарынан муш болуп, Садыр Жапаровдорду эркиндикке чыгарып жибергени үчүн ал сотторду иштен алып тынышат. Кыргыз Республикасынын судьялар кеңеши чечим кылат. Бишкек шаардык сотунун судьяларына Зулушев жана Сатыевке карата тартиптик жаза чарасы ээлеген кызматына мөөнөтүнөн мурда бошотуу колдонулсун. Садыр Жапаровго байланышкан дагы бир маанилүү айта кетчү жагдай, ал абакта камалып жатканда да кумтөр маселеси боюнча унчукпай калбай, кумтөрдөн дивиденд катары түшкөн 30 миллион сомду президент Алмазбек Атамбаев, а кездеги Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Осмонбек Артыкбаев экөө сол чөнтөккө солоо ийгенин айтып, сот алдында экөө тең. Анан Аида Салянова дагы кумтөрдүн салыгын жооштуруп жиберүүгө макулдук бергени үчүн жооп берип, жогорудагы үчөө тең камалышы керектиги ачык сүйлөп, Ички иштер министрлигине жана прокуратурага арыз менен кайрылат. Атамбаев, Артыкбаев жана Салянованын кумтөрдүн дивидендтерин жеп алгандагы күнөөлөрү кайсы экени тууралуу Садыр Жапаровдун авторлугундагы Ууланган кумтөр деген китебинде кенен жазылган. Бул маалымат коомчулукка чыгып кеткен соң Атамбаев өзү барып, башкы прокуратурага сурак берип, Садыр Жапаров мени ушактап атат деп ага кылмыш ишин козготот. Бирок Бишкектеги Октябрь райондук соту бул ишти карап, Садыр Жапаровго кылмыштык иш козгоого эч бир юридикалык негиз жок, кылмыштык курам жок деп тапкан соң ал иш кыскарып кетет. Кыскасы бул жагынан дагы Атамбаев мыш болду деген сөз. Садыр Жапаровду Бишкек шаардык соту актаган соң башкы прокуратура дагы ага макул болбой, ишти андан ары жогорку сотко берет. Садыр Жапаровдон эч иринчек табылбаса дагы
аны бийликти басып алууга аракет кылды деген илгерки соттук ишти кайра козгоп, күчкө салып, жогорку сот 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырып, Садыр Жапаровго 1,5 жылга эркинен ажыратылсын деген өкүм чыгарат. Жөнөкөй тил менен айтканда, бул чечим Садыр Жапаровду саясатка жолотпоонун, шайлоолорго катыштырбоонун бир аргасы болду да калды.